Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда өтүп жаткан биринчи элдик курултайга өлкө аймагынан келген 1072 делегат катышууда. Кворум бар. Бул тууралуу мамлекеттик катчы биринчи элдик курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы Сүйүнбек Касманбетов иш чараны ачып жатып билдирди. Анын айтуусуна караганда, президенттин курултайды чакыруу жөнүндө жарлыгы менен бирге биринчи элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлүп, мыйзам кабыл алынганга чейин убактылуу жобо бекитилген. Аталган документтер менен уюштуруу комитетине элдик курултайды уюштуруу милдети жүктөлгөн. Касманбетовдун айтуусунда уюштуруу комитетинин дарегине 1612ден ашык кайрылуу келип түшкөн. Курултайга жалпысынан 1072 делегат шайланды. Алардын ичинен Баткен облусунан 71, Жалал Абад облусунан 147, Нарын облусунан 128, Ош облусунан 179, Талас облусунан 76, Чүй облусунан 218, Ысык Көл облусунан 127, Бишкек шаарынан 60, Ош шаарынан 30, эмгек мигранттарынан 26, конфессиялык уюмдардан 10 делегат шайланып келди. Делегаттардын курамы аялдардын 150дөн ашуун, эркектердин 924 өкүлүнөн турат. Мамлекеттик катчы кошумчалагандай, делегаттар 12 улуттун өкүлүнөн шайланды. Жаш курактары боюнча алсак, 18ден 30 жашка чейинкилер 30 делегат, 30дан 40 жашка чейинки 141 делегат, 40тан 50 жашка чейинки 197 делегат, 50 жаштан 60 жашка чейин 268, 60тан 70 жашка чейин 330, 70тен 80 жашка чейин 97 делегат, 80 жаштан жогору 14 аксакал бүгүн залга келип олтурат деп баса белгиледи биринчи элдик курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы. Белгилей кетсек, Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда биринчи элдик курултай өтүп жатат. Ага өлкөнүн бардык облустарынан жана аймактарынан 1000ден ашуун делегат, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана өлкөнүн мамлекеттик органдарынын жетекчилери катышууда. Иш чара 2 күн, бүгүн 25-чи, эртең 26-чы ноябрга чейин созулат. Курултайдын жыйынтыгы боюнча биринчи элдик курултайдын резолюциясы кабыл алынат. Курултайдын максаты мамлекет башчысынын эл менен түз байланышуусу. Анда белгиленген аймактардан шайланып келген делегаттар менен пикир алмашат. Белгилей кетүүчү жагдай, президенттин элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыгына ылайык үстүбүздөгү жылдын 25 ноябрында Бишкек шаарына биринчи элдик курултайды өткөрүү белгиленген. Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу кийинки жылы башталышы мүмкүн. Бул тууралуу кечээ 24 ноябрда жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси кийинки жылдын апрелинде бүткөрүлүүгө тийиш. Ал эми курулушу күзүндө башталышы мүмкүн деп кошумчалады Жапаров. Ал белгилегендей, Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушун баштоодо пландалууда. Өзбекстан менен Казакстан долбоорго катышууга ниеттенүүдө. Азырынча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Балким 2023 жылы баштайбыз, деди Акылбек Жапаров. Үстүбүздөгү жылдын 10 айында жол тармагына 17 миллиард сом багытталды. Бул тууралуу финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жол тармагында тиешелүү материалдарды сатып алуу, жолдорду оңдоо, тейлөө жана башка иштерге 18,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт. 2021 жылга салыштырмалуу капиталдык салымдар 2 эсеге өстү. 2021 жылы жол тармагына 2,1 миллиард сом өлчөмүндө капиталдык салымдар багытталган. Ал эми 10 айда жол тармагындагы капиталдык салымдар 4,5 миллиард сомду түзүп, бул өткөн жылга салыштырмалуу 2,4 эсеге өстү. Мамлекеттик инвестициялар боюнча 9,5 миллиард сом каржыланды. Ошентип, жалпысынан жол тармагына 17 миллиард сом багытталды. Кыргызстанда 2023 жылы 23 заманбап оорукананын курулушу пландалып жатат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Ведомствонун маалыматына ылайык, ошондой эле жыл аягына чейин 97 тез жардам унаасын сатып алынып, анын 33-ü Баткен облусуна жөнөтүлөрү пландалууда. Маалым болгондой, Баткен облусунун Лейлек райондорунда Катар кайрымдуулук фондунун эсебинен 230 орундуу оорукана куруу пландалууда. Мындан тышкары, Баткен шаарында жана Лейлек райондорунда Кызыл Жарым ай коомунун жардамы менен заманбап өлүккана дагы курулат.
Мамлекеттик салык кызматы алкоголдук жана тамеки продукциялары мыйзамсыз жүгүртүү, анын ичинде мыйзамсыз таашуу фактыларын аныктоо боюнча күчөтүлгөн иштерди жүргүзүүдө. Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, өлкөнүн аймагында таашуучулар өзгөчө таксисттер тарабынан алкоголдук жана тамеки продукцияларын жасалма акциздик маркалар менен же акциздик маркасыз, ошондой эле уруксаат берүүчү документтери, коштомо кагаз, электрондук эсеп фактура, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз жок таашуу фактылары аныкталган учурда таашылган товар жана аларды таашыган автотранспорт убактылуу тартып алынат. Ушуга байланыштуу салык кызматы таашуучуларды, анын ичинде таксисттерди мыйзам ченемдерин так сактоого, ошондой эле акцизделчү товарларды таашуу үчүн бардык зарыл документтерди кошо алып жүрүүгө чакырат. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда биринчи элдик курултай өз ишин баштады. Ага мамлекет кызматкерлери өлкөнүн бардык облустарынан, аймактарынан келген 1000ден ашуун делегат катышууда. Курултай 2 күнгө созулуп, мамлекет үчүн орчундуу делген маселелер талкууланмакчы. Анан дагы маселени чечип коелу, биз бул жерде отурган адамдардын Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда биринчи элдик курултай өтүп жатат. Ага өлкөнүн бардык облустарынан жана аймактарынан 100дөн ашуун делегат, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана өлкөнүн мамлекеттик органдарынын жетекчилери катышууда. Иш чаранын башталышында президент Садыр Жапаров буга чейинки ишмердүүлүктөгү жетишкендиктерге жана алдыдагы пландар боюнча сөз сүйлөдү. Саламатсыздарбы, кадырлуу калайык калк, 7 дубандан шайланып келген ардактуу журт жакшылары, биринчи элдик курултайдын урматтуу катышуучулары. Байыркы карт тарыхтын бүктөмдөрүндө изи жаткан, Алтай менен Энесайдан Алатоого чейинки узак жолду басып өткөн, даңазасы урпактарын сыймыкка бөлөгөн ата-бабаларыбыздын түп мүдөөсү, улуттун уркун кылымдарга улаган, түркүгү бекем мамлекет куруу болгондугун эс тутумубуздан чыгарбай, биз Манас атанын бүгүнкү урпактары ушундай ыйык ураандын жана келечек муун алдындагы улуу жоопкерчилигибизди сезип туюп, бүгүнкү улуу ишти баштап отурабыз. Мураскерликтин өлбөс өчпөс бул идеясы элибиздин тарыхын да, тагдырын да чагылдырган улуу Манас дастанынын ар бир сабында, ар бир ыргагында күйүүсүнөн жанбай жаңырып турат. Ата-бабаларыбыз эл журтту башкаруунун өзөгүн биримдик жана калыстык бекем орноторун тааныган. Ошол бабалар доорунан мурасталган эл журтту башкаруунун ар адилеттүү, ар салттуу жана нарыктуу институту бул курултай. Бүгүнкү күнү курултай элибиздин тарыхый мурасына төп келген коомдук саясий институт катары жаңы конституциябыз аркылуу өз макамына ээ болду. Баш мыйзамдын талабын жана элдин тилегин эске алып, элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорун жогорку кеңешке сунуштоо менен бирге биринчи элдик курултайды чакыруу боюнча жарлыкты жарыялап, тарых алдындагы өз озуйпамды аткаруу мен үчүн чоң сыймык. Олуттуу иш аракеттерибизге учкай токтолуп кетүүгө уруксат этиңиздер. Элдин турмушун жакшыртууга, мамлекетти өнүктүрүүгө багытталган ар бир кадам мамлекеттик бюджетке барып такалгандыктан, биз бийликке келгенден тарта өлкө казынасынын каржысын көбөйтүүгө бар күчүбүздү, аракетибизди жумшап келебиз. Ошондуктан фискалдык саясатты күчөтүп, кирешелерди көбөйтүү мүмкүнчүлүктөрүн издедик. Элдик курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы Сүйүнбек Касманбетов курултайдын башталышында иш чарага жерлерден, аймактардан канча делегат чакырылганы тууралуу так маалымат берип өттү. Анын айтуусу боюнча Баткен облусунан 71, Жалал Абад облусунан 147, Нарын облусунан 128, Ош облусунан 179, Талас облусунан 76, Чүй облусунан 218, Ысык Көл облусунан 127, Бишкек шаарынан 60, Ош шаарынан 30, эмгек мигранттарынан 26, конфессиялык уюмдардан 10 делегат шайланып келген. Делегаттардын курамы аялдарды 150дөн ашуун, эркектердин 924 өкүлүнөн турат. Жалпысынан 12 улуттун өкүлү шайланды. Жаш курактары боюнча 18 жаштан 30 жашка чейин 23 делегат,
30 жаштан 40 жашка чейин 141 делегат, 40 жаштан 50 жашка чейин 197 делегат, 50 жаштан 60ка чейин 268. Эми көңүл буруңуздар. 60 жаштан 70 жашка чейин 330 делегат, 70 жаштан 80 жашка чейин 97 делегат, 80 жаштан жогору 14 аксакалыбыз бүгүн залга келип отурат. Делегаттардын оюн, көтөргөн көйгөйлөрүн, келечекке делген пландарын, долбоорлорун, сунуш пикирлерин угуу үчүн ар бирине 3 мүнөттөн убакыт берилди. Бизге мына агрессивдүү кол салуулар болгон учурда республиканын мамлекеттик уюмдарынан, коомдук уюмдардан, республиканын элдеринен жардамдар келгендиги үчүн ошол Баткен областынын элинин атынан сиздерге терең ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат бериңиздер. Биздин Сабай айыл өкмөтү билесиздер, ушу компровод суу сакташ менен чектешкен. Ал жерге убагында барып жолугушуулар да өткөрүлдү. Мына ошол жерде 1000 гектарга жакын жерлерибиз сууга өтө муктажда. Биз 4 айылдан турабыз, бир ушул типовой мектебибиз жок. Ушул азыр аварийный состояниеда бир мектеп турат, ошондо балдар окуп атат, ушундай мектептер жылыга ушундай курулуштар болуп атыптыр. Бизди бир эң алыскы ушул жетим тоонун түбүндө жашагандыгыбыздан ушуну бир эсиңизге алып ошо мектеп жаатынан бир жардамыңызды берип койсоңуз. Чек арага чектеш жайгашкан кыргыз жарандарынын көйгөйлөрүн, мигрант кыз келиндердин, жашы жетилик өспүрүмдөрдүн алданып, зордук, зомбулукка кабылып, кысталыш жашоодо калып жаткан маселелерди көтөрүп, чечүү жолдорун издеп, Мырзабү Бердибекова Москва шаарынын кыргыз биримдиги диаспорасынан келген. Тажикстанга чектеш жерлер турган кыргыз жарандардын баардыгы бүгүнкү күндө абалдары өтө оор. Себеби жаш жеткен балдарды армияга алып, алар солдатка алып, аларды ал жакта кыйнашып жатышат. Ошо Тажикстанга чектеш турган ар бир кыргыз жашаган жерлердин балдарына ушундай мыйзамсыз өтүп келген Кыргызстандын территориясына жашагандарга качкын деген бир статус берип, ошолордун бир коргосок деген ушуну суранып кетет элем да президентибизденчи. Мигранттардын дагы акыбалы бүгүнкү күндө өтө оор. Себеби дегенде бул жактан мен өзүм акушер гинекологмун да. Жаш балдар, кыздарды жөнөтүп атышаттар. Жашы жетелек кыздар ал жакта алданып, жаман иштер менен жүрүп, бүгүнкү күндө жаш жетелек кыздардын боюна болуп калгандары көп. Бул жака келе алышпайт, потому что бул жакта мыйзам бар, камап коюшат деп коркушат экендер. Ал жакта болсо регистрация жок, учетко тура алышпайттар дагы. Орто жолдо ошол аял, ошол кыздарыбыздын тагдыры эмне болуп атат? Ушундай көйгөйлөрдү бир карап, ошол кыздарыбызды чет жака чыгарбайлыбы, же чет жака чыгарсак дагы ата-энелердин же мамлекеттин көзөмөлүгө алып чыгаралыбы деген бир өтө чоң көйгөй. Эртелик кеч деген биздин кыздарыбыздын арасында баласыздык деген, бесплодие деген көбөйөт, аборттор деген көбөйөт. Жаш кыздарыбыздын тагдыры талкаланууда. Ушуларды дагы көтөрүп кетейин дедим эле. Нече доордон бери кыргыз эли ынтымакчылыкта ушу курултайдын негизинде ата бабаларыбыз ушул күнгө чейин нарк, салт санааны, кадыр баркын, өзүнүн кыргыз улутун ар намысын сактап келди. Бул курултай бүгүнкү күндүн эң негизги талабы. Курултайда мамлекеттик айылдардагы проблемаларды, чечилбеген проблемаларды мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, бүгүн курултайда бир чогуп отуруп, бүт аткаруучу бийлик менен элдин ортосундагы жакшы маселелерди чечүүчү курултай. Курултайдын максаты мамлекет башчысынын эл менен түз байланышуусу, анда белгиленген аймактардан шайланып келген делегаттар менен пикир алмашуу болуп саналат. Иш-чара 2 күн 25-26 ноябрга созулат. Курултайдын жыйынтыгы боюнча биринчи элдик курултайдын резолюциясы кабыл алынат. Ош шаарында Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин көчмө жыйыны өттү. Анда шаар жана облус аймагындагы социалдык көйгөйлөр талкууланды. Өзгөчө медицина тармагында мекемелердин, адистердин жетишсиздиги айтылды. Ошондой эле республикалык бюджеттен каржыланып, бирок бүтпөй келген мекемелердин курулушун жандандыруу маселеси дагы көтөрүлдү.
Жыйында алгач Ош шаары жана Ош областындагы социалдык тармак боюнча маалымат берилди. Өзгөчө медицина тармагында көйгөй көп экендиги айтылды. Облус боюнча 65 мектеп авариялык абалда, ал эми 28 ФАП талапка жооп бербейт. Жаңы имараттарды куруу зарыл. 15 ФАП капиталдык ремонтко муктаж экендиги айтылды. Ошондой эле Ош облусу боюнча жалпы дарыгерлердин саны 2277-ни түзөт. Дарыгерлер менен камсыз болуу көрсөткүчү 10 000 адамга алганда 16,4 болуп бөлүнөт. 3 областтан келген жарандарды кабыл алган Ош облустук ооруканасы курулгандан бери бир дагы жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Мындан улам жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул мекемелер комитеттин мүчөлөрүнө сунуштарын берүү зарылдыгын айтышты. Анан бул ушу курулгандан бери бүгүнкү күнгө чейин эч кандай капиталдык ремонт жүрбөптүр. Ошого өткөндө ушул биз барып текшерүүгө калганыбызда ошондой сунуштарды айткан, көйгөйлөрдү айткан. Ошону өткөндө жанагы бюджет комитети келгенде дагы бул маселени көтөргөнбүз. Азыр бул ушу социалдык комитетке дагы көтөрүп койдук. Кудай буюрса ушу кийинки жылга акча каражат бөлөбүз деген убадаларын берип атат. Эгерде берилип калган болсо, анда ошо ремонттон чыкса, ошол жердеги барган ооруган кишилерге дагы жакшы шарттар түзүлүп калмак да. Андан тышкары эле ошол медицина тармагы боюнча бүгүнкү күндө врачтардын жетишсиздиги айыл жерлеринде, ошол мед айымдардын жетишсиздиги бүгүнкү күндө алдаган көйгөйдү жаратып атат. Ошондой эле жыйында республикалык бюджеттен каржыланып, бирок курулушу токтоп калган социалдык мекемелер боюнча талкуу болду. Курулушу 50%га бүтүп калган мекемелерди тездетүү максатында министрлер кабинети тарабынан жаңы токтом иштелип чыккан. Анын негизинде 2023-жылдан тарта банк каржылоо тарабынан жүргүзүлөт. Бүгүнкү жыйында айтылган мекемелердин курулушун жандандыруу боюнча тиешелүү тармактарга жеткирилери да айтылды. Социалдык объектилерди курууда ошол 5 жылдан 10 жылдан ашык мезгилдерге чейин, көп жылда асты бир 15-20 жылга чейин бүтпөй жүргөн, узак мөөнөттөн бери бүтпөй жүргөн чала объектилер бар. Ошолор жөнүндө биз бүгүн сөз болду. Ошонун негизинде бул жогорку кеңештин отурумунда дагы бюджетти кабыл алып атканда, бюджетти талкуулап атканда жыл сайын сөз болуп келаткан көйгөйлүү маселе бул курулуштардын тез аралыкта каражаты 2 жыл 3 жылда бүтүрүп, анан кийин мамлекеттин каражаты ысырап болбостон сарамжалдуу пайдалануу багытында бул дайыма сөз болуп келет. Ошонун натыйжасында сындан жыйынтык чыгарып, биздин бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр республикалык бюджетте каражатыбыз бар. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитеттин мүчөлөрү райондордо айылдарды кыдырып, тургундардын көйгөйлөрү менен жеринен таанышып келишти. Анда билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо тармактары боюнча негизги көйгөйлөр талкууланды. Негизги максат бийлик менен элдин ортосундагы байланышты жакшыртуу. Ар бир айтылган маселе комитеттин отурумундагы чечим аткаруу бийлигинде ишке ашырылышын көзөмөлгө алына тургандыгы белгиленди. Көйгөйлүү маселелер абдан көп. Ошол эле мектеп боюнча, ошол эле маданият үйлөрүбүз боюнча, китепкана боюнча, ооруканалар боюнча эми айтып отурсак абдан көп. Бүгүн да баарыңыздар уктуңуздар. Биз эми ушул тизме, ушул объектилердин баарын чечимге киргиздик. Ушул чечим бүгүн бирок кворум жоктугунан биз жөн эле отуруш болгон, эми информация алабыз деп, бири-бирибиз менен маалыматтарды угабыз деп чечимди биз комитеттен чечим алабыз. Мындан сырткары көчмө жыйында жеке мамлекеттик кинотеатрларды жеке менчиктен өткөрүү маселеси каралды. Ошто бир дагы мамлекеттик кинотеатр жок. Мындан улам бул иштерди тездетүү керектиги да белгиленди. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ошто талапка жооп бербеген мал союучу жайлар жабылат. Шаардагы эң ири мал союучу жайлар күтүүсүз текшерүүгө алынып, санитардык эрежелерди сактабаган цехтер аныкталды. Улуттун ден соолугу үчүн эттин сапаты жана союшундагы тазалык маанилүү экенин ветеринар адистер эскертет. Кененирээк кийинки сюжетте кеп болот. Шаардагы эң ири Каракужа аталышындагы мал союлуучу жайда күнүнө 40тан ашуун ири мүйүздүү жандык союлат. Малдын этин көбүн эсе коомдук тамактануучу жайларга жана базардагы касапканаларга чыгарылат. Бул мал союлуучу жайда кардардын көптүгүнө карабай санитардык талаптар сакталган эмес. Калаанын ветеринардык башкармалыгы буга чейин эскертүүлөрдү берип, элдин саламаттыгы үчүн эрежелерди сактоого чакырган. Күтүүсүз рейдте дагы одоно кемчиликтер аныкталды. Биздерге талаптар биринчиден форма 1 справкасы менен келиш керек, жандыктар. Ошонун негизинде биз берден сойдурабыз, анан форма 2 справка чыгарабыз.
анан сатууга через лаборатория кетет. Бул жер Каракулжа мал союучу жайы, шаардык ветеринарияга карайт. Шаардын ортосундагы бул мал союлуучу жайда буга чейин айып пул салынып, талаптар каттууланган. Учурда санитардык эрежелер сакталып, ар бир союлган малдын каттуусу жана тазалыгы көзөмөлгө алынганы байкалып турду. Союла турган жандыктын эти электрондук каттоодон чыккандан кийин ветеринардык адистин көзөмөлү менен лабораториядан өткөндөн кийин гана сатыкка чыгат. Бул жайда жарыктандыруу жана ичеги карындарды тазалоону жакшыртуу үчүн адистер тарабынан сунуштар берилди. Эми биз да аракет кылып атабыз. Биз элибизге ушу таза продукция жетиргенге аракет эле кылып атабыз. Дагы ремонтторду жасайбыз. Ушу ветеринариянын айткан бизге койгон талаптарын аткарышка биз аракет кылабыз. Малдын документи боюнча биринчи бизге малдар келгенде машинеден түшүрбөй туруп биз осмотр кылып карайбыз. Бир кандайдыр бир ооруга күмөн болуп неме болсо түшүрбөй киргизбейбиз. Биринчиден бира справка менен анан киргизип бирка номер менен анан биз базадан чыгарып жерден каттап анан союшка киргизебиз. Отор мал союлуучу жай 2 жыл мурун заманбап шарты менен ачылган. Текшерүү учурунда санитардык нормалардын сакталышы байкалды. Мал союлуучу жай күнүнө 100 ири мүйүздүү жандыктын этин алууга ылайыкташып, заманбап муздаткычтары да коюлган. Бул жай эптин каттоосуна алынып, коңшу өлкөлөргө дагы этти экспорттоого уруксат кагаздары бар. 2020 жылдын март айынан бери иштеп атабыз. Жергиликтүү жана Евросоюздун реестрине катталганбыз. Уруксатыбыз бар, ушул территорияга биз эт чыгарып сатсак болот. Андан бөлөк дагы биздин максаттар бар. Мына бул ХАСП стандартына кошулуп, алыскы чет өлкөлөргө дагы эт чыгарышка аракет кылып турабыз, бирок пока ал жак менен азыркы себептер менен, баалардын себебинен биз ал жакка пока чыга элекпиз. Шаардын ветеринардык башкармалыгы союла турган малдын каттоосун толук электрондук каттоого өткөргөн. Эт сатып алуучу кардар үчүн, тамак аш коопсуздугу үчүн атайын код аркылуу малдын этин аныктап алса болот. Ветеринардык кызмат мал союлуучу жайлардын абалы талапка жооп бербей, күн сайын күтүүсүз текшерүүлөрдү улантып, айып пул салууну токтотпой тургандыгын эскертишет. Кайсы мал каяктан келип, кайсы документ менен союлуп аткандыгы бардык көзөмөлдөнүп турат. Мал союучу жайдан союлгандан кийин шаардагы 3 лаборатория ветеринарлык экспертиза жайгашкан. Ошол жерге барып, дополнительный экспертизадан өтүп, анан экспертиза негизинде протокол испытания ушул сатканга, колдонгонго, коомдук тамактануучу жайларга чыгарылат. Бүгүнкү күндө азыр силер менен чогуу мал союучу жайлардын абалын менен тааныштык. Эми арасында кемчиликтер аныкталды. Бирок биз ветеринардык башкармалык тарабынан ар бир мал союучу жайга ветеринардык көрсөтмө берилген. Азыркы бүгүнкү күндө дагы аныкталган кемчиликтер боюнча мыйзам чегинде чаралар көрүлүп, жыйынтыктар чыгарылат. Ош шаарында 6 мал союлуучу жай бар. Алардын ар биринде ветеринардык адистин көзөмөлү менен эт сатыкка чыгып турат. Шаардын ветеринардык башкармалыгы коомдук тамактануучу жайлардан дагы улануу жана санитардык эрежелерди сактабай калышы мүмкүн деп коомчулукка эскертишет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Жаштарды патриоттуулукка үндүү Ош облусунун райондорунун кире беришине флагштоктор орнотулууда. 7 райондо тең бийиктиги 30 метрден ашкан желбиреген тууну орнотуу демилгесин жергиликтүүлөр колдоого алышууда. Кара Суу районунун Кашкар-Кыштак айылында элдин демилгеси менен бийиктиги 33 метрге жеткен туу орнотулду. Эл этели кыргыз туусун бийик желбиретүүнү туура көрүп, жаштарды патриоттуулукка үндөөнү максат кылышты. Мындан улам каражат чогултуп, флагшток орнотушту. Кашкарстагы жаштар менен чогулушуп, эл менен биримдикте ушу Кыргызстанда өнүгүүсүнө салым кошойлук деп, жаштар өзүбүз акча чогултуп, демөөрчүлөр, чет өлкөдө жүргөн өзүбүз акилкалар менен чогулушуп, ушул нерсени кылышка аракет кылдык. Эгемендик күндө тапшырайын дедик эле, кичине жетишмейлик себебинен эми ушул күнгө жетип келди. Элеттеги элдин демилгеси менен курулган флагштокко 1 миллион 200 миң сом акча каражаты сарпталды. Курулуш иштери 4 айда аяктаган. Өлкөдүн символу болгон кызыл туунун көтөрүлүшү жергиликтүү тургундарга кубаныч тартуулады. Туубуздун көтөрүлүшү бул эркиндиктин, тынчтыктын,
ошондой эле бийикке умтулуулуктун символу айнанайын. Бүтүндөй кыргыз элибиз жашаган көптөгөн жүздөгөн элдер туун астына бириксин. Кыргызстаныбыз өркүндөп өтө берсин. Туубуз дүйнө жүзүндө желбиреп туруп, жаштарыбыздан чемпиондор чыгып, ошо биздин туулар бийик желбиреп жүрө беришин каалайм. Ошол туубуз ошо желбирей берсин, элибиз аман болсун, сак саламат болсун. Ар дайым тилеген максаттарына жетип, жүзүбүз жарык болсун. Эгемен элдин желеги желбиреп турганына мамлекетибизди таанытып, мекенибиздин жүзү болгон туунун кабыл алганына 30 жыл толду. Анын алкагында жерлерде флагштокторду орнотуу тапшырмасы коюлганы айтылууда. Салтанаттуу иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары да катышты. Ар бир райондун ошол көрүнүктүү жерлерине, кире бериш жерлерине ар бир район флагшток орнотуу боюнча тапшырма берилген да. Быйылкы жылы ошол флагштоктордун мисалга Алай районунда, Араван районунда флагштоктор орнотулду. Мына бүгүнкү күндө Кара Суу районунда орнотулуп отурат. Кашкар кыштагы айыл өкмөтү 9 айылды бириктирип турат. Анда 37 000 калк жашайт. Ал эми мамлекеттик туунун 30 жылдыгына арналып, Ош облусунун 7 районунда тең флагштокторду орнотуу иштери жүрүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3w.taziatu.kg сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен кийинки эфирлерден көрүшкөнчө коштошом. Саламатта туруңуздар.